укук бузуулардын алдын алуу негизи жөнүндө мыйзам эң негизги бул мыйзамдын кайсы орган бул ушу мыйзам негизинде ишейт? Прокуратурабы же МВДбы? Орган жалпы бузуулар 416 статья 416 статьядан турат. Ошонун ичинен 63 гана ички иштер органдарынын өргөн. Канчасы? 63 гана ички иштер орган иш жүргүзөт. Калган беренелер жалпы координация жасайбы бирөө же? Ошону сунуштап атабыз. Координация жүргүзүш үчүн координацион совет өкмөткө жүктөлгөн. Бул жерде ГРС да бар, Центр избиркомда бар, башка мамлекеттик органдарга да жүктөлгөн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө координацион кеңеш керек болуп атат. Жалпы жумушту алып барыш үчүн. Рахмат. Мен МВДнын өкүлдөрүнө кайрылат элем да. Биздин эгерде жарандар интервью берип атканда теле аркылуу же соцсет аркылуу же прессага аркылуу силердин дарегиңерге даттануу же мыйзам бузуулар болсо, силер ошол дароо ошол сөздөрүнө сиздер бир кандай реакция болуш керек? Эгерде сиздердин органдарыңарга, кызматкерлерге даттануу болгон болсо. Туурабы? Бакыт Эргеш, туура. Анткени жана жалпы массалык каражаттардан биздин жарандар кайрылуу же болсо арыздар менен кайрылса, ошо дароо РППга түшүрүлөт. Ошонун үстүндө текшерүү иштери жүргүзүлөт. Кылмыштын составы болсо, кечеги Азаттыкта берген интервьюну Алга Кылычев деген силердин дарегиңерге, силердин кызматкерлерге бир топ сындарды айтты. Ошого силер реакция кылдыңарбы, жооп бердиңерби? Бакыт Эргеш, көчөгү күн менен Бишкек шаарына бул Алга Кылычтын кайрылуусу РППга катталды. Ошол иштер боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мен ал кишини тааныбайм, бирок мен кишини тааныбайм, ачык айтып коеюн. Бирок анын сөзүн укканда силер илгеркидей пакет кийгизип көрсөтмө алат экен деген сөздү айтты. Эгерде чын болсо, бул мен ойлойм, бул эскекчилик бул. Бул туура эмес. Мына 11 апрелде коюлуп аткан Конституцияда эң негизги бөлүгү бул адамдардын жана жарандардын укуктары. Эң негизги бөлүктөрү. Эң негизги биздин баалуулуктар бул адамдын, биздин жарандын өмүрү жана ден соолугу. Эң негизги баалуулуктар. Ошон үчүн Конституцияда конкретно жазылган адамдын укуктары жана жарандардын укуктары, милдеттери. Ошон үчүн ушундай кандай болбосун дагы, оппозициясы болобу, пропозициясы болобу, ал биздин жараныбыз. Эгерде ушундай учурлар болуп аткан болсо, кыйноолор болуп аткан болсо, көрсөтмө алыш үчүн сиздердин кызматкерлерден, анда дароо ошол маселени караш керек.